Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин жин жана шайтандар дүйнөсү тууралуу сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта жин жана шайтандардын тамак аштары тууралуу айтып кетебиз. Ошол бул маселеге далат кылган нерселер. Жин жана шайтандар албетте тамактанат. Буга келген далилдер бар, хадистерден келген, аяттардан келген далилдер бар. Кандай жиндер тамактангандай, ошондой эле шайтандар дагы тамактанат. Биз айтып кеткенбиз мурунку сабактарда, шайтандар жиндерден болгон шайтандар, демек алар дагы тамактанууга муктаж бир маклуктар. Хадисте келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан хадис келет. Абу Хурайра айтат, күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз ажатканага барганда тазаланууга мага бир канча таш алып келгенге буйруду дейт. Андан соң буйругандан кийин мага айтты дейт, сөөк менен тезек алып келбе деп. Мен алып келгенден кийин ушул маселени сурадым дейт. Эмне үчүн сөөк менен тезекти алып келбеш керек эле дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Бул жиндердин тамагы деп айтты дейт, азыктары. Күндөрдүн биринде мага бир жиндер келди дейт. Насейбин деген жерден жерлик жиндер келди дейт. Өтө жакшы жиндер эле дейт булар. Бир канча нерселерди сүйлөшүп, алар менден ошо тамак тууралуу менден сурашты дейт. Анан мен Аллах Тааладан алар үчүн тамак сурадым дейт. Ошондо аларга айтылды дейт, силер кайсы жерден сөөк таппагыла же тезек таппагыла, ал силер үчүн тамак болот деп. Сунан ат-Тирмизи рахмехуллах, имам Тирмизинин Сунан китебинде келет хадис, Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхудан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, тезек менен жана сөөк менен арчынбагыла ажатканадан кийин. Себеби бул силердин жиндердин арасындагы бир тууганыңардын тамактары деген. Бөлөк хадисте Сахих Муслимде Ибн Масуд радиаллаху анхудан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, хадис узун, ушул хадисте айтат, күндөрдүн биринде жиндерден бирөө мага келди дейт. Мени чакырып кетти дейт. Мен ээрчип бардым дейт. Анан бир аларга Куран окуп бердим дейт. Мындайча айтканда дават кылып, алар менен ошол түнү болдум дейт. Андан кийин эртеси Ибн Масуд айтат, пайгамбарыбыз бизди ошол жерге апарды дейт. Ошолор менен сүйлөшүп отурган жерге апарып, ошол жерде оттун ызыгы дагы эле кетиле экен дейт, жана ошол малдарынын тезектери дагы бар экен дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт, менден алар тамак тууралуу сурашты, жиндер, ошол түнү. Сураганда мен аларга айттым дейт, силерге кандай сөөк болбосун, ошону азыкка иштетүүңөр болот деп айттым дейт. Эгерде ошол сөөктү жээрде ошол жеген Аллахтын атын атаган болсо. Мындайча айтканда, биз бир эт жегенде, сөөгү бар этти жегенде, өңчөй бисмиллах деп жесек ошол этти, ошол этке кийин жинден болгон биздин бир туугандарыбыз ошол сөөктү алчы болсо, ошол сөөккө Аллах Таала мол эт өстүрүп берет. Жана ошол азык болуп берет. Жана кандай гана тезек болбосун, ошол тезек силердин малдарыңардын тамак ашы болуп берет деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, бизди буйруду дейт, сөөк менен жана тезек менен арчынбагыла деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бизди буйруган нерселерден, негизи бир эрежелерден десек болот. Шайтандын бир сыфатын келтирсе, ошонун каршысын биз кылыш керекпиз. Хадистерде келет, пайгамбарыбыз айткан,
тамакты оң колуңар менен жегиле, себеби шайтан сол колу менен жейт деген. Жана ичимдикти оң колуңар менен ичкиле, шайтан сол колу менен ичет деген. Бул хадисте далилат кылат, шайтан демек жеп жана ичет экендигине. Жиндер, шайтандар жеп жана ичишет. Сахих Муслимде келет хадис, сахих хадис. Эгерде адам, киши үйүнө кирерде Аллахты эстеген болсо, мисал үчүн үйгө киргенде, үйгө кирердеги дуа бар. Ошол дуаны эгер айткан болсо, анда шайтан айтат дейт. Бөлөк шайтандарга айтат дейт. Бүгүн силерге түнөргө үйүңөр жок деп. Эгерде тамак ичерде Аллахты зикир кылып айткан болсо, анда шайтан айтат дейт. Бүгүн силерге тамак да жок деп. Ал эми эгерде киши үйүнө кирип Аллахты эстебей кирген болсо, жана тамакты жегенде Аллахты эстебеген болсо, анда шайтан айтат дейт. Бүгүн силерге жатаарга үйүңөр дагы бар, жээрге тамагыңар да бар деп айтат дейт. Бүт ушул хадистердин бардыгы демек жиндер жана шайтандардын азыктануусуна, тамактануусуна далилат кылган хадистер. Бул хадистен көрөт бир ала турган бир пайдалардан Аллах Таала кандай адам баласына Аллахтын аты менен союлбаган эт арам болгондой, демек мусулман жиндерге дагы Аллахтын аты менен желбеген сөөктөр дагы арам кылынган. Ал эми шайтандар демек Аллахтын аты менен желбеген сөөктөр шайтандын азыктары болот, тамактары болот. Аят келет, Куранда аят келет, Аллах Таала Куранда айтат: "Ыйман келтиргендер, акыйкатта мас кылуучу ичимдиктер, кумар жана сыйынуучу таштар, айкелдер, ошол бардык нерселер жана жан огу менен төлгө ачуу, төлгө колдонуучу нерселер деген сөз. Эмне гана болбосун бул нерсе. Бардык ушул нерсенин бардыгы шайтандын эплас иштеринен болот. Ушул нерселерден алыс болгула, жакындабагыла, балким силер ийгиликке жетишесиңер дейт. Бул аятта имам Шамсуддин айтат, тыянак чыгарып айтат. Демек, мас кылуучу ичимдиктер бул шайтандын ичимдиги болуп эсептелет. Ал бул ичимдикти ичет, бунун ошол адамдардын арасындагы шайтан достору жасатат, ошону азгырыгы менен, ошонун буйругу менен жасалат, жана кошо ошолор менен кошо ичип, жана күнөөнү баары тең бөлүшөт. Демек, бүгүнкү сабак ошол шайтандардын азыктануу, тамактануусуна арналды. Аллах Таала бул сабактарды пайдалуу кылсын. Адатыбызча бүгүн айтылуучу, үйрөнүүчү дуаларыбыздан, эртең мененки дуаларыбыздан жазып алыңыздар. Сонан Абу Даудда келет, Ат-Тирмизиде келет, Ибн Мажада жана бөлөк хадис китептеринде келген хадис, сахих хадис. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыздан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма эртең менен мынтип айтышкан: Аллахумма бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахя ва бика намуту ва илейка нушур. Бунун котормосу: Аллахым, сенин каалооң менен биз таң атканча жашадык. Сенин каалооң менен биз кечке чейин жашадык. Сенин каалооң менен биз жашайбыз, сенин каалооң менен биз өлөбүз. Жана биз сага кайрылып келебиз акыры. Бул дуаны пайгамбарыбыз эртең менен дайым айтышкан. Дагы деле болсо дуага көңүл буруп кетсек, бардык ушу Аллахтын жаңгыздыгына далалат кылат ар бир дуанын мааниси. Аллах Таала бул сабактарды баарыбызга пайдалуу кылсын, берекелүү кылсын, жеңил кылсын.
Аллах Таала баарыбызды жин жана адамдардын арасында шайтандардын айлакерлигинен, зыянынан сактасын, көрө албастардын көрө албастыгынан, сыйкырчылардын сыйкырларынан, душмандардын душмандыгынан баарыбызды сактап, Аллах Таала баарыбызды иманда бекемдеп түз жолго салсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.